Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, эфирде жаңылыктар, микрофонда Исабек Максутов. Разаковто арзан көмүр сатыла баштады. Разаков шаарынын Акбосок айылына жеке ишкерлер менен түзүлгөн келишимдин негизинде биринчи каттам менен 700 кап БР маркасындагы көмүр алынып келинди. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Агалай көмүрдүн бир мишөгүнүн баасы 300 сомдон сатылууда. Кийинки каттам менен шаарга караштуу башка айылдардын жана шаардын калкын камсыз кылуу жагы да каралууда. Шаардык бийликтин тургундары айыл башчылары менен байланышып, тизмеге турууну сунуштап жатат. Кызылкыяда өспүрүмдөр арасында баскетбол боюнча турнир өттү. Кызылкыя, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын өспүрүмдөр арасында баскетбол боюнча турнир өтүүдө. Бул боюнча шаардык мэриядан кабарлады. Турнир Газпром ден соолукту чыңдоо борборунда өтүп, ага 2008-2009 жылы туулган мектеп окуучулары катышты. Оюн президенттин инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жарлыгынын аткаруу максатында Кызылкыя шаарынын 126 жылдыгына карата уюштурулду. Жеңүүчүлөргө дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Баткенде тигүү, кайра иштетүү жана кондитердик цехи ачылды. Бүгүн 29 октябрда Баткен районунун Зарташ айылында аял эне, аял тынчтык тиреги аталышындагы кийим тигүү жана кайра иштетүү цехи, Чек айылында Зирек кондитердик цехи ачылып ишке берилди. Ачылуу иш-чарасына бир катар бийлик, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жергиликтүү активисттер жана тургундар катышышты. Бул тигүү цехи, кайра иштетүү жана кондитердик цехи Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү, Бириккен Улуттар уюмунун айыл чарбасы боюнча ФАО уюму, Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фонду, жалпы кызыкчылыктарды издөө уюму тарабынан ишке ашырылган аялдар тынчтык тиреги долбоорунун алкагында тандалган чакан гранттык демилгелердин бири. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыз. Улуттук банктын бүгүнкү күнгө берген маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 85 сом 80 тыйынды түздү, 1 евро 92 сом 83 тыйынды түздү, 1 рубль 88 тыйынга барабар. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 30 октябрда республика боюнча ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жаан, кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде туман түшөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүзү 9-14 градус жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Баткен облусунда түнкүсүн 2-6 градус жылуу болсо, күндүзү 8 градустан 15 градуска чейин жылуусу күтүлөт. Сиздер Салам медиасы тарабынан даярдалган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ого алып чыккан Исабек Максутов. Саламыңыз түз болсун.